Саламатсыздарбы? Биринчи радиодо күндүн темасы уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Коомдук каналда жакынкы күндөрү калктын укуктук сабаттуулугун арттырууга арналган ачык айкын аталышындагы көрсөтүү эфирге чыгат. Алдыда бул көрсөтүүнүн мааниси жана мазмуну, күтүлгөн натыйжалар туурасында сөз кылалы деп турабыз. Студияда өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмдун консультанты Карыбек Дүйшеев, жакында эфирден орун алуучу ачык айкын укуктук телекөрсөтүүсүнүн медиа менеджери Марс Төлегенов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу радио каармандар, уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Андан тышкары тема деген сөздөн баштап 35 кыска номерине СМС жазып жөнөтсөңүздөр дагы болот. Анда эмесе суроону тоготерде жеринен эле баштасак, мына ачык айкын деп аталган телекөрсөтүү калктын укуктук сабаттуулугун көрсөтүүгө багытталат турбайбы? Бул көрсөтүү буга чейинки чыгып келген укуктук көрсөтүүлөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Алга чыга токтолуп өтсөңүздөр. Марс мырза, сиз баштап бересизби? Эми буга чейин дагы болгон экен ушундай, мисалы укуктук сабаттуулукту көтөрүү максатында ушундай теле берүүлөрчү. Бирок эми менин кесиптештерим арасында да биз сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө, ал баягы буга чейинки тартылган, бул да бир нече жыл мурун тартылган экен, бирок ал орус тилинде юридикалык консультация деп аталчу экен, юридикалык кеңеш берүү деп. Бул болсо эми ал чындыгында алын маанисин чындыгында мен көргөн жокмун. Анан мен дагы чынын айтканда ал кандай өңүттө, кандай максатта чыгарылганын биз билген жокпуз. Бирок бул биздики болсо, биз ошо элдин укуктук сабаттуулугун көтөрүү максатында соттук процесс кандай жүрөт, ошо соттук процессте ошого келген доогер менен жоопкер жана жактоочу жана судья ошолор кайсыл тартиптин негизинде иш алып барыш керек, ошол берүүгө арналат да, ошол кандай болуш керек. Элдер ошону кайсыл нерселерди эске алыш керек? Элементарный жөнөкөй эле бир нерсе, бир эле сөздү кандай айтыш керек? Судья мисалы тартипке чакырса, ошону кантип угуш керек, ошону кандай кабыл алыш керек? Ошол нерселерден бери көрсөтөбүз да, майда чүйдөсүнө чейинчи, буюрса. Анан мен ойлойм, бул биздин калкыбыз үчүн дагы, карапайым калк үчүн, жеке эле карапайым калк үчүн эмес, жактоочулар үчүн дагы жана судьялар үчүн дагы бир чоң бир олжо болот деп ойлойм да, кыргызча айткандачы. Себеп дегенде бул мындай Кыргызстанда болгон эмес, мактана кетейин, мүмкүнчүлүк бергенден кийин. Мындай Кыргызстанда жаралган эмес, бул биринчи жолу болуп атат Кыргыз калкында. Анан мен ойлойм, бул өз ордун таап, Кудай буйрса эл ошону жакшы кабыл алса, юристтер жакшы кабыл алса, биз муну даярдайдын алдында биз элди сурамжылоо жүргөздүк да, 7 дубанды кыдырып чыктык. Себеп дегенде бул биздин долбоордун негизинде болгондон кийин, мунун башында эл аралык уюмдар тургандан кийин алар мынтип айтышты да, биринчи талапты мындай коюшту: силер ушуну чыгараардан мурда элди сурагыла, элге ушул керек бекен? Эгерде анчалык деңгээлде муктаждык жок болсо, ушуну чыгаруу керекпи, кереги жокпу деген суроо турду да. Анан ошол негизинде биз элди кыдырып, 7 дубанды кадимкидей биздин топ, чыгармачылык топ, анын ичинде юрист, редактор, телеоператор, режиссер, мен болуп баарыбыз ойлонуп, суроо түзүп, сурамжылоо жүргүзүп, 7 дубанды кыдырып чыктык. Ушу силерге керекпи деп. Ал сурамжылоонун ичине биз жөнөкөй карапайым катардагы пенсионер, үйдө отурган эжекелер, жеңекелер, андан сырткары юристтер, мугалимдер, деги эле мамлекеттик кызматташылардын баардыгын катмарды кабыл алып, ошолорго биз суроо бердик. Анан биринчи сурамжылоо жүргүзөрдүн алдында биз орустардын буга чейинки телеканалдарында чыгып келген ушул сыяктуу берүүлөрдү көрсөтүп, буну Орусияда, Казакстанда, анан Америкада да ушундай берүүлөр бар экен. Ошолорду биз өзүбүздүн мыйзамга ылайыкташтырып, биздин элге муктаждыкка эске алып, ошону чыгарсак силер кандай кабыл аласыңар десек, эл жакшы кабыл алып, ошонун негизинде анан иш жүрүп кетти да, буюрса эл колдоп берди да. Демек, эфирге чыгуучу темалардын баарын эл менен макулдашып тандалган турбайбы? Элдин мындай көйгөйлүү, элге жакыныраак темалар, демек күндө мындай турмушта кезигип аткан, көпчүлүк туш келип аткан темалар тандалды десек болобу? Туура. Ошентсе болот. Мен да бир кошуп кетет элем. Ушу ачык айкын укуктук теле берүүсү Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосы КТРКнын жана өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмдун колдоосунда USAID Айдило Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө программасынын алкагында иштелип чыкты.
Анан ушу Марс айткан нерселерди мен колдоп дагы бир улантып кетет элем да. Ушу абдан актуалдуу теманы жер жерлерде жүрүп, ушу эң актуалдуу күнүгө ушундай оор абалга учурап калган темаларда адамдар ушу учурап калат да. Өзгөчө мен могу насыялык карызды өндүрүү деген теманы мындай өзгөчө айтып кетет элем да. Бүгүн Кыргыз Республиканын граждандары тилекке каршы ушу бир кредитти алып, бир той өткөрүп, дагы насыя алып, дагы ал кредитти жаап, ошондой бир жаман эмеге өтүп кетти да. Эми бул экономикалык кыйынчылыктын кесепеттери деп ойлойм. Ошон үчүн ушул абдан оор эмеге учурап калышат да. Анан ушу тема, сот заседания темасы абдан показательный деп ойлойм да. Ушу бөлөк калган темалар дагы мына Марс деле өзү деле айтып кетет азыр. Күнүгө мына жол кырсыгынан канча эмелер болот, зыян алгандар болот. Бул жердин бир показательный нерсеси эме да, өзгөчө насыяны алганда абдан сак болуш керек граждандар. Демек, укуктук жана финансылык жактан дагы сабаттуулукка көмөктөш болуп өтөт турбайсыздар бул уктурууда, Азыр биз 6-да дагы бул уктуруулар туурасында кененирээк сөз кылабыз. Бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Суроону кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Атым Бүбүсара. Ушул уктурууну сиз эфирде алып чыкканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Мына ушуга үндөш, мына Россияда час суда, федеральный судья, суд деген укуктук берүүлөр бар. Ошолорду көргөн адам укуктук жактан абдан жогорку сабаттуулукка жетишип алса болот да. Биздин ушул сиздер азыр элге демилгелеп чыгарып жаткан укуктук көрсөтүү ушуга байланыштуу. Анан мен өзүмдүн тике башымдан өткөн күрөшүп кандайдыр бир жыйынтыкка жетишпей келаткан абдан көп жагдайлар бар. Мисалы, акчаны алып танып кеткен учурларды көп билдим да. Ушундай каармандар болуп катышканга сиздер элдин ичинен өкүлдөрдү чакырасыздарбы? Эгер ошондой жолу бар болсо, сиздер кандай ишке ашырасыздар? Жана мен сиздер менен кызматташкым келет. Ушуга сиздердин пикириңиздер кандай? Чоң рахмат, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Эми бул Марска суроого биринчиден. Сиздин пикириңизди билдиргениңизге да ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында сиз туура баса белгиледиңиз. Бул Россия Федерациясында да ушундай берүүлөр бар. Булар чыгып келет. Ал жакта дагы ошо башында чынын айтканда бул жерде азыр биз 6 берүүнү чыгарган жатабыз буюрса. Анын бардыгы турмуштан алынган окуялар болду. Теманын бардыгы тең турмуштан алынган көрүнүштөр болуп атат. Ошонун бардыгын биз эске алып туруп, анан ушул нерселерди чагылдырдык. Ал эми сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, биз башында чындыгында ушул башынан өткөн нерселерди чагылдыралык деген ой бар болчу, максат да ошондой болчу. Бирок тилекке каршы биз элди аралап туруп, ошого сиздер катышасыздарбы ушул берүүгө? Анткени ал берүү 30 мүнөттүк болот, 40 мүнөттүк болот. Ошонун ичинде сиз өзүңүздүн оюңузду айтып өтүшүңүз керек. Анан ал жерде сөзсүз түрдө доогер менен жоопкер экөө тең катышыш керек да. Бирок ошо элди сурамжырлаганда башында макул болушуп, андан кийин баш тартышты. Себеп дегенде ага жоопкер келбей коет экен, же болбосо бизде эми кыргыз болгондон кийин туушкандар бар, айылдаштар бар, анан жакын саналаштар бар, анан эртеңки күнү мени эфирден көрсө сен ушундай арсыз болуп калдың беле деген сөздөр болот экен. Андыктан жөнүнө койгулачы деп бизден бир 5-6 киши ушундай баш тартты да. Анан ошол баш тартуулар болгондон кийин эми бул берүүнү алып чыгыш керек болду. Биз анан ошол сценарий жазып, ошол сценарийдин негизинде анан ишке ашырып, мунун бардыгы турмуштан алынган темалар, чыныгы болгон окуялар. Бирок ошого биз сценарий түзүп туруп, ошонун негизинде анан бул жерде тийиштүү адамдар чакырып, анан ошону ишке ашырдык да. Судья, жактоочулар бардыгы тең чыныгы жактоочулар, иштеп жүргөн жактоочулар, судьялар дагы чыныгы судьялар, бирок болгону алар азыр учурда иштебеген судьялар. Алардын адистердин тили менен айтканда, орусча айтканда отставка деп коет экен. Азыр болсо эми кичине бир аз иштен убактылуу четтетилген судьялар. Бирок мыйзамды жакшы билген, бардык сотту карап жүргөн. Анан дайыр баса белгилей кетейин, бул жерде ушундай соттук териштирүүнү көрсөтө турган телеберүү десе көпчүлүгү эле биринчи чуу дегенде эле кылмыш ишин эле
барып эле анан ошо кылмышкер болуп калды деп айтат экен. Жок, бул жерде кылмыш иши каралбайт. Бул жерде жалаң жарандык маселелер каралат. Жарандык маселелер болгондо бул жанагы социалдык көйгөйлөр. Ошол эле мисалы жана 6 теманы айта турган болсок, бул насыя. Азыр Марс мырза кечиресиз, 6 тема айтып өтөрбүз. Анткени угарманыбыз байланышка чыгып жанатан бери күтүп атат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Алло, саламатсыздарбы? Менин атым Гүлмира, мен Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Башталышы кандай болот, эми аны убакыт көрсөтөт го, бирок бул негизи айтылганы аябай жакшы болуп атат. Мен дагы керек болсо сиздер менен ушу баягы иштешүүгө даярмын. Себеби деген мен өзүм ушу жанагы укугу бузулган адамдар менен иштейм да, анан майыптар менен. Бекер мен эч кимден 1 сом албайм. Анан бүгүнкү күндө мен бир майыптын ишин алып барып атам. Мен ошол адамдын укугун коргош үчүн аны бир тууган эже 2 квартирасын алып койгон да. Анан 12 жылдан бери издөөдө жүргөн. Мен ошол адамды бардык укук коргоо органдарына кайрылып, ишенесиздерби? Ишти 13 жолу буздурдум. 13 жолу следовательди алмаштырдым, 9 жолу ишти буздурдум. Бул биздин Кыргызстанда 1-чи жолу болгон экен. Бардыгы таң калып атат. Анан менин таң калганым, мен ошол соттук отурумду, мен адвокат эмесмин, бирок ошол бул уголовное дело, кылмыш иши да. Ошону мен алып барып атам. Законду ким бузуп атат? Өкмөтпү же менби? Анан Кыргыз Республикасында мен президентке кайрылдым. Ал мен эч качан президентти күнөөлөбөйм, себеби деген биздин жарандардын кайрылган каттары президентке жетпейт. Экинчиден мен башкы прокуратура, райондук прокуратура, райондук тиги жанагы отдел милициясы бардыгы менен иштешип, анан мен ошол кишини 3,5 ай жүгүрүп өзүмдүн каражатымды коротуп, ошол кишини 31-нде былтыр 15-жылы карматып, ошол ишти жандандырып, мен ушул күндө азыр кылмыш ишин алып барып атам. Анан мен сиздерге эгерде ошол эфирге чыга турган болсо, 6 кишинин мисалы семер одного не ждут дейт. 6 киши айтканда ал 6 кишинин немеси менен сиздер токтоп калбашыңыздар керек. Менин практикамда ошондой нерселер толуп тура. Жакшы, Гүлмира эже, сиз өзүңүздүн байланыш телефонду калтырып кетсеңиз, бул жакта биздин меймандар сиз менен байланышууга өздөрү дагы кызыктар экендигин билдирип атышат. Телефонуңузду таштайсызбы? Ооба. Студияга калтырасызбы? Жок, мындай эле жөндөй бергиле. 701 88 03 43. Анан мен адвокат сурап, мен бир секунд эметип койсоңуздар сураныш. Мен адвокат сурап, жардам сурап, эч кимден жардам бизде Кыргыз Республикасында жабырлануучуну коргой турган адвокат жок экен. Менин күйгөнүм ушуда. Эгерде неме кыла турган болсоңуздар, менде материалдар толтура. Мен андай жарандарды таап берем. Эфирден да коркпой неме кыла турган. Бирок бир гана сиздерден сураныч, ошо федеральный передачаларда айтып атпайсыздарбы? Мисалы, жанагы федеральный судья же болбосо тиги пусть говорят да. Алар ошол жерде депутаттарды чакырып, юристтерди, адвокаттарды, алар бир эмес 2 адвокаттан жардам беребиз, ошону чыгарып беребиз. Айыл өкмөтүн, тиги акимди, губернаторго чейин жазалайбыз деп атат. Бизде ошондой аягында жыйынтык болуш керек, жыйынтык. Жыйынтык болбосо бул передача суу кечпей калат. Мен сиздерге аны гарантия берем. Жоопкерчиликти алыш керек. Рахмат. Рахмат сизге дагы, Гүлмира эже. Рахмат сизге. Мына жогоруда 2 суроого жоопту узатып кетесиздерби? Эми биринчиден кош келиңиздер. Мындай бир жакшы темаларды болсо эшик ачык дегендей да. Сиз абдан актуалдуу нерсени айтып атасыз, башыңардан өткөн. Мындай окуялар абдан көп Кыргызстанда. Биз тилекке каршы бул деген даярдоо ушундай бир фильмдечи 40 мүнөттүк. Бул оңой эмес экен да. Эми сиздин жардамыңыз менен мындай өзүңүз с удовольствием катышып берем деп атасыз. Жакшы болот. Күтөбүз сизден сунуштарды. Рахмат. Жакшы, Марс мырза, жогоруда сиз 6 передача жөнүндө кенен түшүндүк берип өтсөңүз, жо бир учкай кылып сөз кылып кеттик, насыялык карыздарды өндүрүү боюнча. Калган 5 темага дагы токтолуп берсеңиз, кандай темалар?
темалар эми жалпы жонунан ушу 6 тема тандалып алынды. Анын бардыгы тең ушу элден өздөрүнөн түшкөн да. Биз сурамжылоо учурунда элдер өздөрү айтышты да ушул маселелерди көтөргүлө деп. Бул биринчиси эле биз баягы элет жерин кыдыргандыктан аларда мындай болду да, айдоо аянтын тебелеген учурлар көп болот. Баягы жайкысы мал түшүп кетип, тоодон түшүп, анан эгилген эгиндин баарын тебелеп салат, анын чыгымын ким көтөрөт? Малдын ээсине барсак, кол шилтеп коет, анан ушуну кандайдыр бир териштирип, ошонун чыгымын көтөрсө болобу деп. Анан биз ошон үчүн ушул теманы алдык. Эгинди тепсеп салуунун айынан болгон зыянды өндүрүү дегенчи. Айдоо аянтын тебелеп салган. Андан кийин дагы бир маселе болду. Ушу элет жерин кыдырганда көп кабаттуу үйлөр бар, ошонун үстүнө суу каптаганда материалдык чыгым болот. Үйдүн ичи жараксыз болуп калат, мисалы шыптар жарабай калат, же болбосо тамбуруна чапталган ошол эле кагаздар жарабай калат, же болбосо кыскасы чыгып ошол үйдү кайрадан калыбына келтириш керек, анын чыгымын ким көтөрөт деп чоң чырлар болот экен. Ошону көтөрдүк. Андан кийин жол кырсыгынан келип чыккан материалдык чыгым. Мисалы 2 машина капилеттен сүзүшүп алды, жол эрежесин бирөө бузду да, сөзсүз түрдө бирөө бузган үчүн ошондой кесип жыйынтык болот да. Анан анын чыгымын өндүрүш керек. Бирок тилекке каршы бизде азыр баардыгыбыз эле тоготпой калдык эч нерсеничи. Анан тоготпогондун кесепетинен аркасы барып анан ошо соттук териштирүүгө жетет да. Ошондой маселени көтөрдүк. Анан аталыкты аныктап алимент өндүрүү. Бул дагы аябай чоң маселе болуп атат да. Мисалы жарандык никеге туруп алып эле эми бизди азыр ыйык Рамазан учурунда отурабыз, баягы нике кыйдырып алып эле анан өздөрүн билем кылып эле жаштар турмуш куруп эле анан эртеңки күнү мамлекеттик катоодо турган эмес, анан ажырашып кетип эле ушундай учурлар көп экен да, менин балам эмес деп коет экен да, жөн эле. Анан ошону да биз көтөрөлүк. Бул орчундуу маселе да, ошону дагы тандап алдык. Андан кийинки 6-чысы болсо бул ажырашуу, анан балдардын жашаган жерин аныктоо. Бул дагы аябай орчундуу маселе. Биздин турмушта көп ажырашуулар көп болот, тилекке каршы ичти оорутат. Бирок ортодо балдар кыйналат экен да. Ким менен жашайт? Энеси менен жашайбы же атасы менен жашайбы? Биз баягы жөнөкөй сөз менен чечип көнүп калганбыз да. Тиги жакта жүрө берсин, атасы менен жүрсүн же энеси менен жүрсүн депчи. Же болбосо эми баягы аталары кичине немерээк, намыскөйлөөк болсо мен менен калат деп өз милдетин алат, же болбосо сен менен калсын, болгон чыгымды мен алам дейт. Бул учурда болсо андай эмес. Социалдык маселелер каралбай эле көз жумду эле берип коюп атышпайбы? Ошондой ошол нерсени эске алып, анан биз ажырашуу, анан баланын жашаган жерин аныктоо. Биздин учурда 2 бала болуп атат, ошо 2 баланын бирөөсүнүн жашаган жерин аныкташ керек болуп атат. Ага чоң энеси да тартып атат, мен менен калсын, атасы менен калсын деп. Бирок энеси айтып атат, силердин жашаган жеринди шартыңар жок. Баланы карай албайсыңар. Бул өспүрүм жашка келаткан кыз, демек булга эненин мээрими керек дегенчи. Мындай карап отурсаңыз жөнөкөй эле нерсе, бирок ичине сүңгүп кирсеңиз ушунчалык жүрөктү өйүтө турган маселелер да. Ушул 6 теманы тандап алдык. Анан ушуну биз үлгү катары кылалык деп элге ушул 6 теманы тандап, атайын ушунун негизинде сценарий түзүлдү, юристтер иштеди. Сценарий түзүлүп атканда ар бир мыйзамдын жарандык кодексинин негизинде каралып турган нерсенин баардыгын эске алып, ким кандай сүйлөш керек. Мисалы жоопкер, доогер кандай жерде кайсы сөздү айтыш керек, ошонун баардыгын эске алып чагылдырууга аракет кылдык да. Азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар. Саламатсыз, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Менин бир аз эмеме пикириме көңүл буруп коюңуздар суранам. Bundan bir 3 yıl murun bunu Taşkent'e menен Toголок Молдода үй өрттөнгөн 2 этажный 16 кишинин Кудай анын башына эме салбасын, кайгы салбасын. Ошол төшөктө жаткан бойдон, окат кылып аткан бойдон, окат ичип аткан бойдон нанын таштап, окатын суун таштап, айнектеринен секирип түшүп, ошо үстүндөгү кандай кийими бар, ошондой кепили менен секирип түшкөн. Ошондой болуп түшүп, ошо окаттарын баары күйүп кеткен мына. Ошондо мен ушу иштеп аткан бир жеңил өнөр жайын өзүм жеке иш пикирмин. Ошолорго мен жардам берип, акчалай жардам бергем. Менчи бир айлык бүт рабочийлардын жумушунун айлыгы бүт бир тыйын калтырбай бергем мен. Матрас бүт эмелерин баарын мойнума көтөргөм, тамагына чейин көтөргөм мен ошо 16 кишинин. Андан кийинки болгон окуя. Азыр мен 96-үйдө жашайм, ошонун эле жанында двухэтажный. Биздин эмеде 3 кемпир тоңуп өлгөн. Мынакей пенсионер. Ошолордун демесин көтөрдүм. Канча Алиевке кайрылдым, уккан жок. Алмазбек Атамбаевтан келди. Бияктан текшерүү эле коюшат, МЧСтен келет, тиги жактан келет. Эже мындай кылабыз, андай кылабыз. Мына азырда укмуш кайгыда турат. Союздун убагындагы согуш убагында согушка катышкан эмелер уже арды бүттү, кайтыш болуп. Мына даже тыловиктер жашайт азыр.
60-50 жылдан бeri жашагандар бар. Ушулардын кайгысы, ушулардын эмеси мен ушунчалык жүрөгүмдү оорутат да, мен каяка кайрыларымды билбей калдым ошол жерде жашоо. Мен ошол жерден үй алып, мен азыр сата албай жатам. Ушунчалык кайгы, муңдуу жер ошол жер. Ошол жерде карылар бар, көп балалуулар бар, жетими да бар, жесири да бар. Мен силерден бир суранарым, ушу бир силерден бир кайгырып, бир өзүңөр келип бир көрүп койсоңор да. Ошондой акыбалда болбосун, баягы өрт болбосун. Булардын 35-жылкы салынган үй экенин айланайындар. Карабек агай, юрист катары бир кеңешиңизди берип өтөсүз. Эже, сиз абдан көйгөйлүү нерселерди айтып атасыңар. Өзүңүз дагы абдан мындай ички дүйнөңүз мындай абдан чоң экен. Ушу өзүңүз дагы эми кыйналып жүрөсүз го дейм. Бирок жардам берип атасыз. Эми бул биздин бүгүнкү темабызга туура келбейт, бирок ошентсе дагы да. Бул учебный акыбал менен таанышып кетүү мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну эми баягы өзүбүз мына мен как физический лицо Дүйшеев Карабек Арсанбекович, Марс деле мен коллегаларыма да айтып барам. Бир ошол жардамды бир көрөбүз го деп ойлойм, эже. Эже, мүмкүн болсо өзүңүздүн телефонуңузду студияга калтырып койсоңуз, дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Угармандарыбыздан суранарыбыз, мүмкүн болсо бүгүнкү темага байланышкан суроолорду берүүгө аракет жасасаңыздар. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Бишкектен чалып өттүк элек. Эми биз сурайлы дедик элек, бул мынакей 6 программа тема деп атасыңар. Мындан тышкары дагы көйгөйлүү маселелер көп да бизде, кыргыз элинде. Анан ошого жарактуу мындай бир дагы ушундай ошол дагы бир программалар тартасыңарбы? Канча программа дагы канча берүү бар? 6 программа менен эле чектелип каласыңарбы деген суроо. Анан негизи эфирге эмесин качан көрсөк болот, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Жакшы болот. Бул сурооңузга рахмат. Чындыгында сиздин сурооңуз дагы биздин чыгармачылык тобу үчүн да абдан мындай олуттуу маселе болуп атат да. Себеп дегенде биз ушунун ичинде 1,5 жылдан бери ушу чыгармачылык топ өзү 1,5 жылдан ашыгыраак убакыттан бери иштеп келдик да. Анан биз буга сүңгүп кирип баардык болгон ниетибизди, пейлибизди баарын коюп ошо менен эле жашап калдык да. Анан биз үчүн дагы абдан кызык болуп атат. Мындан ары дагы уланса деп ушул берүүчү. Себеп дегенде бул кыргыз эли үчүн абдан керектүү нерсе да. Бирок муну улантыш үчүн чындыгында абдан жана Байке да айтып өткөндөй бул абдан чоң эмгекти талап кылат, чоң убакытты, каражатты талап кылат экенде. Эң башкысы азыр баардыгы келип эле каражатка такалып атпайбы? Бул берүү үчүн абдан көп акча сарпталды да. Себеп дегенде бул акчанын күчү менен чыгардык. Чындыгында мындай чыгаруу мүмкүн болмок эмес. Себеп дегенде акча болбосо да. Анан ушул биздин уюм колдоп берип, ушул нерсени ишке ашырдык. Эми азыр күтүп атабыз, дагы сүйлөшүүлөр болуп атат да. Эл аралык уюмдар менен, эгерде алар колдоп бере турган болсо, биз бул берүүнү улантабыз. Кудай буйрса. Бул программа кыргыз тилинде чыгат, э? Кыргыз тилинде. Бул биз кыргыз тилинде чыгардык, бардыгын тең өзүбүздүн эне тилибизде. Анан эми дагы орусчага которуп атабыз. Себеп дегенде орус тилдүүлөр да көрсүн, ушу Кыргызстанда ушундай жаңылык бар экенин депчи. Анан эми Кудай буйрса азыр сиздердин КТРКнын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар кызыктар, башынан эле кызыктар болуп ушу сиздердин студияда тартылды. Бардыгы тең сиздердин учурдан пайдаланып эмгек жамаатыңарга да ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде алар дагы ополтодой көмөк көрсөтүштү. Мисалы ошол эле свет койгон, декорация жана башка ошол бөлүмдөрдүн бардыгына. Анан буйрса эми азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Июль айынын башы же орто ченинде чыгып калат го буйрса. Азыр себеп дегенде жетекчилигиңиздер жана сиздердин тил менен айтканда сетка вещание убакытка чыгуунун жолун издеп атышат да. Кайсыл учурда койсок туура болот. Себеп дегенде азыр көп жаңы берүүлөр чыгып атат да. Дагы бир көрманыбыз байланышта. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Бишкек шаарынан Айлыбек Төракан. Мына юридикалык иштерди жүргүзүп атканда бүгүнкү күндөгү жетекчилер кызмат абалын пайдалануу менен мыйзамды каалагандай бузат. Мыйзамды каалагандай пайдаланат. Андан кийин кээ бир ушуларды түрмөдө адамдардын ордуна адамдарды алып барып камап койгон ушулар да көп кездешет. Анан баягы тоо курдап, камалып, самолет урдап эркиндикте жүргөндөр сыяктуу көрүнүштөрдү чагылдырсаңар көбүнчө мына бийлик эгелеринин
мыйзамды бузгандыгы жөнүндөгү чагылууларды көрсөтсөңөр эл үчүн чоңураак пайдалуураак болот эле деп эсептейм. Шуну кошумча катары кабыл алып койгула, Алимов. Рахмат. Ушу Марс айтып кеткендей, ушу эң эле орчундуу мындай маселе такалып аткан. Бул каражат болуп атат да. Темалар болсо, мына сиз айткан тема дагы абдан маанилүү, абдан мындай орчундуу. Бизде күнүгө ушундай нерселер болуп атат да. Мен бир баса айтып кетер элем дагы бир жолу. Ушул процесстерди тартып көрсөтүүдө бир эң негизги нерсени эске алыш керек да. Бул процессуалдык мыйзам. Анткени эл сотко катышканда мындай караңгыда эме билбейт, өзүнүн укуктарын билбейт. Бул показательный сот процесси болуп атат да. Бул судьялар, отставкадагы судьялар дагы бир жолу айтып кетейин. Ушу ходатайство айтат, ошонун баары эске алынат. Анткени процессуалдык мыйзам бузулса, аны деген бул ишти обжаловать этип бузса болот. Ошон үчүн бул жерде кадимкидей эле сот процессти көрсөтүп атат да. Ошону эске алыш керек да. Бул абдан чоң жумуш бүттү деп эсептейм. Мен да баса белгилей кетейин, чындыгында бул биздин азыр угармандар дагы ошону эске алышса, себеп дегенде бул берүү биринчи чыгып атат Кыргызстанда. Анан бул азыр биз 6 берүүнү даярдадык да. Анан элдер бул теманы чагылдыргыла, мындай чагылдыргыла деп атпайбы? Чындыгында азыр Карабек байке айткандай, биз азыр соттук процессуалдык тартип кандай өтүш керек? Жарандык маселеге келгендечи, ошону эске алып чыгарып атабыз да. Мисалы судья кандай алып барыш керек? Азыр жаш судьялар көп. Ошолорго да сабак болсун деп атабыз да. Чын эле кандай өтүш керек? Тартиби кандай? Судья келгенде кандай үн менен кайрылыш керек? Мисалы жоопкер менен доогер ошо соттук отурушта отуруп, эми болот да, ар бир адамда өзүнүн баягы кыял жорогу болот го, жүрүм туруму. Ошону эске албай кыйкырып ийсе, сотко үнүн катуу чыгарып ийсе, сот аны кантип тартипке чакырыш керек? Кайсыл жарандык кодекспи же административдик кодексти, процессуалдык кодекстерди эске алып, ошонун негизинде аны тартипке чакырыш керек. Ошол нерселер. Анан мисалы жактоочулар кандай ишти алып барыш керек? Анан жана мисалы дагы бир нерсе, сот башталарынын, соттук отурум башталарынын алдында тараптарды тургузуп, өздөрүнүн процессуалдык укуктарын тааныштыруу милдетинде көпчүлүк учурда баары тең тоотпостук кылып отуруп алат экен. Ал учурда мыйзам бизде биринчи кезекте тургандыктан, ошол процессуалдык укугунун тартибин тааныштырып жатканда, ошолор урмат көрсөтүү менен судьяга туруп, ордунан туруп угушу керек да. Ошол нерселерди мындай алып караганда майда чүйдө, бирок жалпы жонунан алып мыйзамга такай келсек, бул олуттуу маселе экен да. Бул жерде соттордун арасында дагы, калктын арасында дагы мыйзамды сыйлай билүү керек, мыйзамга баш ийүү керек деген ой таштайт турбайсыздарбы? Багыт ошол да. Мыйзамга биринчи кезекте биз баш ийишибиз керек деген. Себеп дегенде биз баштан көп нерсени кечирдик. Чындыгында ушу 20 жылдан ашуун болуп кетти го, 25 жыл болду. Анан айрым учурда кээ бир мыйзамдар көз жаздымда калып, же болбосо укпаган учурлар болуп атат да. Анан эми биз ошол мыйзамга кайра кайтып келелик. Соттук процессте кандай алып жүрүшүбүз керек өзүбүз? Жаран катары ошол катышуучулар дагы кандай отуруш керек ал жерде? Кантип угуш керек? Ошонун баардыгын биз эске алып ушул нерселерди чагылдырып атабыз да. Жарыш сөз деген болот экен. Ошол жарыш сөздө тараптар өздөрүн кандай алып отуруш керек? Бири-бирине сөз берет экен. Мисалы биз көнүп калганбыз да, сөз берилекте эле ызы салып эле кыйкырып өкүрүп эле мен укпайсыңар, анан мен кыйналдым. Чечими бүткөнгө чыдаш керек дегендей маани жетеби. Соттук тартипте, соттук отурумда мындай экен. Мисалы биринчи тигиге сөз берет, андан кийин сен сүйлөйсүң, угуп туруп баягына чейин ук. Баягы бизде журналистикада деле айтылат го, укканды бил депчи. Бул жерде дагы ошо укканды бил деген мааниде да. Азыр угарманыбыз байланышка чыкты. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Мен Гүлмира кайра басынан чыгууга туура келди, ушу аябай угуп отурупчу. Мен азыркы айткан сөзгө кичине бир мындай анча макул болбойм да, себеби деген бул жерде анда ошол жабырлануучу менен айыпталуучу менен тиги жоопкердин баягы судьянын сабагы болуп калат да. Бул андай болбош керек. Бул жерде деген именно ошо жабырлануучуга дагы ошолордун күнөөсүн, канчалык күнөөсү бар тастыктап, эки жакты өмүр бою кас кылбай ошол жерден бир жыйынтык чыгыш
керек болгон немени чыгарыш керек да, передачанычы. Анан жанагы пусть говорятта көрүп атасыздар да, мисалы үчүн федеральный судьяда дагы аягында мисалы уят карып болсо дагы жанагылардын мисалы ошол жердеги прокуратуранын кызматкеринин же болбосо ошол милиция кызматкеринин канчалык күнөөсү бар, ошолорду чакырып туруп ошол жерден жоопко тартып. Мен мисалы коррупционный 5 ишти утуп алгам. Анан мага мисалы эч ким үйрөткөн эмес. Менин жоопкерлик жанагы баягы потерпевшийларды эч ким эме үйрөткөн эмес, бирок биз өзүбүздү баягы адам катары жакшынакай алып отурук. Бирок баягы ал жерде ответчиктер өздөрүн адвокаты баш болуп мыйзамды бускан немелер көп да. Мына мен азыркы сот отурумунда бардыгын тең адвокат диктовать этип атат. Мен айлам кетип ошо судьяны дагы эме отстранить этип салдым ошо иштенчи. Ошондуктан бул жыйынтык чыга турган, мен дагы бир жолу айтам. Аягында ошо ким законду бузса, ошол жоопко тартылып керек болсо, ошол кылган иши үчүн жооп бергендей кылыш керек. Мына мен азыр айыл өкмөттөрү менен иштеп атам, губернаторлор, акимдер, бизде деген баатыр энелер, өзүңүздөр мына майда көрдүңүздөрбү? 97-деги апа эмне үчүн ушул убакка чейин ошо баатыр энеликти ала албай жүргөн? Бул кимдин шалакылыгы? Гүлмира эже, рахмат сиздин сунушуңузга. Тилекке каршы Гүлмира эжедей өзүнүн укугун мыкты билген биздин жарандар азыраак болуп атат болуш керек. Көп болсун деп тилейли. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Гүлмира эжеге жооп берердин алды угарманыбызды күттүрбөй суроосун кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Мен жабырлануу катары сотко кайрылдым эле да, анан кийин сот баланча күн деп назначить этти. Ошол күнү мен 2 күбөмдү эсип алып барсам, эч жеме айтпай эле, эми 1 айдан кийин келесиң деп ушуну салды. Эми дагы бир жолу барганда дагы 1 жылдырса менин күбөлөрүм отказ берет. Ойлоном байки менин деле оокатым бар дейт. Бул сот кандай? А тиги жоопкер тарап болсо адвокатын жиберип коюптур бир кишисин. Болду, отказ болсо эми 1 ай жылдырып салды. Ушинтип жүрө берем. Жөнөкөй эле мындай жарандык эле иш да, ушу кызыктай болуп атат. Бир жолу барат менин күбөм, 2 жолу барат айтат да, байке мен оокатым бар да. Жүрө берем сен ат. Рахмат, түшүнүктүү байке сиздин сурооңуз. Ооба, түшүнүктүү болду. Рахмат. Эми жогоруда Гүлмира эже узаткан суроого уктуруунун натыйжасы кандай, көрсөтүүнүн натыйжасы кандай болот? Эми Гүлмира сизге рахмат, дагы көп бышып эле чалып идиңиз. Эми мен биздин оюбуздай болсо, мына мен мисалы үчүн сиз менен толугу менен макулмун. Мисалы үчүн жазык процесстерди дагы өткөрсөк, ошолорду көрсөтсөк, мисалы үчүн азыр кыйноо деген тема бар, туурабы? Пытки абдан актуалдуу. Мисалы үчүн ошондой бир показательный процесс тартсак, судья мындай көгалаа болуп процесске алып келет да подсудимыйларды. Бир жагы шишиген, бир көзү көгалаа болгон. Ошол жерде судья сурап, ай, могу кебетең эмне болуп калган, жыгылдыңбы, же эмне деп. Ошол жерден милициянын, милицияларды да айтып атпайбызбы? Ошолор мындай мени урган, кыйнаган деген эмелерди көрсөтсөк деле, мына мен эртең эле биз тартат элек. Жанагындай эле маселе болуп атпайбы? Биз уже кайталап эле коелук. Бирок мен сиз менен макулмун. Бул байкеге болсо мен дагы бир жолу бөлөк угармандарга да айтат элем, эми биздин темабыз бөлөк болуп атат. Эми эгерде мындай жаран катары сиздерге мындай кеңеш сурап кайрылса, жардам берүү мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Ооба, мындай бир сүйлөшүп кеңеш бергенге даяр. Рахмат. Мына жогоруда уктуруунун натыйжасы туурасында дагы бир кайрылсак да, көрсөтүүгө доогер, жабырлануучу, судья дагы кимдер качат? Ал эми коомдук жанагындай өкүлдөрдөн да болобу? Бул жерде мен токтоло кетейин. Бул жерде мындай болот да, доогер болот, анан жоопкер болот. Доогер кайсыл бир маселенин негизинде кайрылып атат сотко, анан жоопкерди ошого жооп берүү үчүн чакырып атат. Бирок бул жерде күбөлөр бар. Ошол окуяга тиешеси бар күбөлөр. Мисалы ошол эле ажырашуу боюнча ала турган болсок, үй бүлөгө кандайдыр тиешеси бар, ошол эле ажырашып жаткан жактардын ата энелери, атасы, апасы. Анан дагы бир нерсени биз башыбыздан өткөрдүк. Баланы дагы сотко чакырганда анын өзүнүн тартиптери бар экен. Мисалы, могу биздин биринчи темабызда ажырашуу жана балдардын жашаган жерин аныктоо темасында биз кичинекей өспүрүм жашка келип калган баланы соттук процессте кантип сураш керек,
кайсыл мыйзамдын негизинде такап сурашыбыз керек. Себеп дегенде ал кичинекей кыздын ою абдан маанилүү болуп атат да, өзү айтыш керек экен. Анан бул жерде биз атайын ошо өспүрүмдөр менен иштей турган адистерди чакырып, алардын билдирүүсүнүн негизинде алар ошо барып ата энелердин үйүнө жашаган жерин аныктайт экен. Мисалы кыз энеси менен жашап аткан учурда ал кандай шартта жашайт, кандай бөлмөдө жашайт, сабак окуганга мүмкүнчүлүгү барбы экен, уктай турган бөлмөсү өзүнчө жакшы камтылган бекен керектүү нерселер менен. Ошонун баардыгын эске алып келип өзүнүн жыйынтыгын чыгарып, тыянаган корутундусун ошо соттук процессте ал адис окуп берет. Балдар менен иштейт. Окуп анан процесс баштан аяк окуп берип, анан жыйынтыгын анан судья сурайт, мисалы ким менен калыш керек деп. Анан ал айтат, биздин оюбузча шарты жакшы деңгээлде деген, бул энеси менен калыш керек экен. Биздин оюбузча дегенде атасы ар жактан нааразычылыгын билдирип атат да, өзүнөн сурасак болбойбу деп. Ошондо айтып атат, мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эгерде бала өспүрүм жашка келип калган болсо, 13-14 жашка келип калган болсо, мыйзам негизинде өзү жооп берүүгө укуктуу, соттук залдан, соттук отурумдан деп. Ошондо анан кыз келип, анан өзүнүн көрсөтүүсүн берип атат да, билдирүүсүн. Демек бул жерде баардыгы тең катышат. Жактоочулар, доогер, жоопкер жактоочулар менен келишет, күбөлөр келишет, тийиштүү адистер. Эми биздин темаларга керектүү делген тараптын баардыгын чакырууга аракет кылдык. Дагы угарманыбыз байланышта, саламатсызбы? Кечиресиздер, мен жана чыктым эле. Улица Тоголок молдо 96-дом 5-квартирада мен чыгып атам. Эми телефон номеримди таштап кеттиңиздер деп жана радиодон айттыңыздар. Жазып алыңыздар. 37 48 79. 37 48 79. Сагын айым. Мен жеке ишкермин. Мен ошо жашаган кошуналарыман да сурасаңар болот. Мен жардам берип атам. Мен ушунчалык азыр жүрөгүм ооруп турган кез. Рахмат сагыныже. Эми ушул көрсөтүүнү даярдоо үчүн мыйзамдын өзүндө дагы көрсөтүүнү жасоодо чектөөлөр бар экен, же бул ачык айкын деп айткандай ачык айкын боло алабы? Эми кандай чектөөлөр? Укуктук Укуктук жактан чектөөлөр, уруксаттар, мисалы үчүн судьялардын катышуусунда мындай бүгүнкү күндө иштеп аткан судьяларда катыша алабы же катыша албайт экенсиздер? Отставкадагы судьяларды алганыңыздарды айттыңыздар. Укуктук жактан көрсөтүүнүн өзүн уюштурууда кандай чектөөлөр бар? Же андай чектөөлөр жок болбойбу? Чектөөлөр деле жок. Өзүңүз айтып кеткендей, иштеп аткан судьялар албетте катыша албайт. Анткени өздөрүнүн иштери азыр баягы нагрузка деген көп. Эми судья деген баягы педагогический, научный жак менен иштешсе болот. Мындай эмеге. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Мүмкүн болсо биздин темага байланышкан сурооңузду узатсаңыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Саламатсыздарбы? Мен атым Айгүл, Бишкектенмин. Биринчиден Марстын ушул проектисин ачып атканына кош колдоп кетмекчимин. Ийгилик каалайм. Жакшы, маанилүү ишти баштап атсаң, буюрса. Анан дагы бир суроом мындай, бул проектти баштаардын алдында чет өлкөдө же жакынкы кошуна мамлекеттерден да ушул иш кандай өтөт экен, силер тажрыйбасы менен тааныштыңарбы? Экинчи суроом, көбүнчө айтышат го, мисалы ошол суд идет же федеральный судьяны ойногон артисттер эле ойноп атат депчи. Ушул жагы кандай болот? Бизде чындыкый жабырлануучу менен нелер келеби же кандай болот? Рахмат. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Болуп жатабыз. Бул айтылып кетпеди, жанагы кичинекей балдар атасы менен же энеси менен калат деп айтылат депчи, үй шартын бүт баарын көрөт деп. А эгерде жанагы 11 жашка чейинки балдарды сурайт да, энең тиги сурабайт да алардычы. Аны ошондо деген, эгерде энесинин квартирада турса энеси, бирок иштейт, бирок деген эч кандай шарты жок да. Атасы заңгыраган тиги особенность турат да. Бирок бала энеге жакын да, атасына баргысы келбейт. Ошондо мен өзүм деле ушу көп жыл иштедим ушундай эмеде. Ошондо көп көрдүм да. Чыгарып туруп эле алып коет да. Тиги энеденчи. Анан энеси айкыш жүрөт анан. Эки жакка бөлүнүп калат. Анан ошол жерлерди мындай ойлонуштурдуңарбы ошону? Рахмат. Алдынан мурда чалган Айгүлдүн суроосуна жоопту узатып кетесиздерби? Сизге ыраазычылык билдиребиз ушу бизге ийгилик каалаганыңызга. Эми бул жерде биз башка жактан тажрыйба алдыңарбы деп атпайбы? Биз эми чындыгында ал жака барып балдар менен биздин ошо чет жактагы кесиптештер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеп дегенде ал үчүн чет өлкөгө чыгыш керек болчу. Бирок биз болгону өзүбүздүн болгон
күчүбүздү, өзүбүздүн билген билимибизди жумшадык. Бул жерде кандай болуш керек, ошо элге кандай кылсак жагыш керек дегенчи. Өзүбүздүн болгон күчүбүзгө эле ишендик да, мындайча айтканда. Себептигинде бул юридикалык маселелер болгондон кийин биз ошо биз менен иштешип аткан биздин юрист кесиптештерибиз менен дагы иштештик. Ошо Карыбек байке, Айбек Абубакирович, Дилбара Максимбекова деген, Мира Булатова деген ошол юристтер бизге аябай чоң жардам беришти. Ошолордун кеп кеңешинин негизинде ушул нерсени ишке ашырдык да. Ал юридикалык жактан. Ал эми теле жаатынан ала турган болсок, эми биздин да өзүбүздүн тажрыйбабыз жакшы эле, Кудайга шүгүр, мактана кетейин. Эми мүмкүнчүлүктөн ошону биз колго алып эле ошо негизинде иштедик да. Ал эми жанагы программага катыша тургандар болсо, чынында башында айтпадыкпы, биз чыныгы ошол башынан өткөн нерселер баш тартып коюшту көпчүлүгү тең. Анткени жоопкерге эсе анан бул теле берүүнү өндүрүүдө дагы бир нерселер бар да, ошол нерселерди эске алыш керек да. Баягы жөнөкөй карапайым калктар ойлойт да, аны чыгарса эле келип эле сөз берип койсо эле сүйлөй берет депчи. А бул жерде убакыт чектелүү болгондуктан ал кишилер көп сүйлөй албайт да. Ошону биз эске алып, башында биз ушул сценарий жазып, ошо сценарийдин негизинде ишке ашырууга аракет кылдык да. Ошон үчүн бул жерде чыныгы доогер, чыныгы жоопкер эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде ошого тиешеси бар адам. Турмуштан алынган окуя. Турмуштан алынган окуя. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздар, мен нарынан чалып аттым эле. Таке аттым. Саламатсыз. Бул Марс чоң жигитке жакшы бир ийгиликти каалап уруксат этип коюңуздар. Эң жакшы нерсени көтөрүп чыгып атыптыр. Бул молодец. Бул биздин сот системасына өзгөртүү киргизген сыяктуу болуп аткан бала экен да бул. Ишине ийгилик. Буну эми дагы бир жакын арада теледен көрсөтсө, эл жанагындай эмес, сиздердин темага жараштуу эме суроо берет эле деген оюм бар да. Рахмат, жакшы турмуздар. Рахмат сизге дагы. Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен дагы кайра чыктым. Бибисара бул абдан жакшы тема болуп жатат. Анан суд присяжныйлар деген бар эле, мен кыргызча аталышын билбейм. Ушул суд присяжныйлар тууралуу биздин Кыргызстанда да сөздөр болгондо, ушул суд присяжныйлар катышкан соттук процессте да Россиянын телевиденияси абдан жеткиликтүү абхалда көрсөтөт да. Баягы эми сиздердин ишиңиздер чыныгы соттук процесс эмес, элдин укукка болгон өздөрүнүн сабаттуулугун бир аз жогорулатып, өз укуктарын талашууга болгон эле көрсөтмөлүү эмеке, баягы чечимди сиздер шарттуу түрдө чыгарган көрсөтүү экенин билдим. Анан ушул суд присяжныйлар тууралуу сиздер келечекте колуңуздар жетип калса, ушул жагына дагы көңүл бурасыздарбы? Ошондой элдин сабаттуулугу жогорулаганга бир топ көмөк болуп шарт түзүлмөк деп ойлойм да. Ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен жаңы эле кошулуп калдым. Бул эмне теле көрсөтүү болобу? Ооба, эжекес, теле көрсөтүү. Теле көрсөтүү болсо кайсы каналдан көрсөтөсүңөр? Бул биринчи, анан экинчиси жанагы дело семейное деп көрсөтүп атпайбы? Ошол сыяктуу да, Буюрса. Актерлор ойнойт, Буюрса. Актерлор ойнойт. Буюрса КТРКдан көрөсүздөр жакында, июль айында. Которбоңуз башка каналга. Жакшы. Мына эмеле кимден эмне суроо болду эле? Суд присяжных. Суд присяжных боюнча жооп берип койбойлукпу? Биринчиден бизге суд присяжных азыр мындай жок бизде, түзүлө элек. Анын шарты дагы кыйын болуп атат. Азыр ошо суд присяжных иштеп, кичине бир практика болсо, ошондон кийин бул мындай эмени процессти тартса болот да, менин оюмча. Азыр пока бул бизде суд присяжных эми кагазда эле калды да. Пока мындай эмеси перспективасы дагы кандай болот, белгисиз болуп атат. Рахмат. Кошумчалап кетейинби? Бул эми биз баягы ылдый жагынан баштап атабыз да, акырындан. Анан эми мен ойлойм, келечекте Кудай буйрса колдоолор көп болуп кала турган болсо, аны деле ишке ашырсак болот. Күчүбүздү, билимибизди жумшасакчы. Эми бул баягы бара-бара көч бара-бара түзүлөт дегенде биз ылдый жагынан баштап атабыз, ошол кандай болуш керек. Анан бара-бара ошол нерселер жогору жакка чоңоет деп ойлойм да мен. Калп менен барып программанын фокус темасын аныктап алууда сүйлөшүүлөр болду деп этиңиздерби? Мындай 6 темадан башка дагы кандай бир актуалдуу темаларды айтты, эгер сиздердин көрсөтүү уланып калса, темалар бар экен да, дагы кошумча. Темалар бар, абдан эле көп темалар болду да, чындыгын айтканда. Анын ичине биз ошо эң негизгилери деп ошо 6-ону тандап алдык. Мындан сырткары дагы көп экен. Мисалы элементардуу нерсе ошол
анын бетин аркылысынан биз ошого баратабыз да бир туугандар үй талашкан мурас. Жер талашкандар, айдоо аянты бул учурунда бөлүнүптүр. Анан ошол мисалы көп киши үлүшкө ээ болуп, анан ошонун негизинде бирөөнө туура эмес келип калганда ошо жер талаш, үлүш талаш, ушундай элет жериндеги ушундай көп нерселерден бул чекеси эле. Анан мындан сырткары дагы чындыгын айтканда аябай эле көп да. Карабек агай, мына сиз жогоруда бул долбоорду эл аралык уюмдар каржылап аткандыгын айттыңыз. Анан көрсөтүүгө мындай көз караштар таасир этилбейби? Мындай акча менен каржылап гана чектелеби же болбосо көрсөтүүнүн ичинде мазмунуна алар кийлигишкен жок да, туурабы? Жок, кийлигишкенге мындай ою да жок андай. Максат бул мындай жакшы, мына азыркы сүйлөшкөндөй процесстер боюнча ошол каржылоо маселесин албетте мындай колдоп атабыз. Ушу мына Марс жанагы аксакал абдан мактап кетти. Биз дагы ошондой ойдобуз да, анткени биз финансылык каржылоону обеспечивать этебиз, бирок Марс жанагынын баарын ушу Марстай дагы жигиттер эмелер болобу деп көп болсо деген ой да. Мындай кийлигишип мындай кыл Марс жок, бул туура эмес, моуну мындай кылайлык, биздин эмебизди көрсөтөлүк деген андай ойдон алыс. Демек бул темаларды эң эркин өзүңүздөр тандап алыңыздар. Темалар бардыгы ошо чогуу чаран тандалып алынды. Анан жана сиздин кийлигишүүңүздүн сөзүнүн төркүнүн мен түшүндүм. Бул мисалы эл аралык уюмдар каржылап атканда демек алар кандайдыр кийлигишүү киргизип атабы, нукту бурганга аракет кылып атабы деген үмүттү айтып атпайсызбы? Жок, андай жок. Алар болгону ушул Кыргызстанда соттук системасын бекемдөө максатында ошол туура бир жолго түшсө, эгерде ушул берүүлөрдүн аркасында ошо соттук система кандайдыр жакшы бир нукка элдин пайдасына кете турган жагы боло турган болсо, биз кийлигишпейбиз, каражатты бөлүп беребиз, андан аркы жумушту өзүңөр Кыргызстандын мыйзамынын негизинде иш алып баргыла деген гана каалоо тилек болуп атат аларда. Мындай ой бөлүп жаруу деген ой максат жок. Анын бетин аргысын. Демек көрсөтүү эфирге чыгып резонанс жараткан болсо, башка дагы бир демөөрчүлөр табылышы мүмкүн турбайбы? Буюрса биз ошого үмүт кылып атабыз, тилек кылып атабыз да. Анан бизди колдогон уюмдар деле айтып атат, ушундан ары ушу чыгармачылык топ алып кетсеңер мындан ары депчи. Байке да айтып атпайбы, ушу Марстай депчи. Жеке эле мен иштеген жокмун, бул жерде менин аркамда турган чыгармачылык жамаат да бар. Аларга да ыраазычылык билдирем эфирден пайдаланып. Аларды иштешти, анан биз кызыктарбыз. Бирок болгону жана каражат керек да. Чындыгын эми аны өзүңүз деле жакшы түшүнөсүз да. Бүгүнкү күндө бир микрофонду алыш үчүн канча акча колотуш керек, ошондой да. Ал эми бул көрсөтүүгө судьялар, соттор өздөрү кандай көз караш, кандай бир сунуш пикир салымдарды айтып атышат? Алар сөзсүз түрдө мындай маалымат менен кабардар болушту да. Анын үстүнө сиз алар менен түздөн түз иштешип атасыз, департаменти менен, жогорку сот менен. Эми мындай бул ачыкка чыга элек да, мындай эле биз өз ара көрүп атабыз, иштеп атабыз. Эми жалпы мындай эфирге чыкканда ошондо ой пикирлерди угабыз го дейм да. Бирок көп судьялар отставкада дагы сунуш бергенде дароо эле макул болушту же болбосо? Мындай макул болушу. Бирок мына Марс эле өзү ушу кашада вариться этип жүрдү. Ар кандай бир нерселер да болду. Кээ бирөө макул эмес, чырлап, ой мен мындай ойлобойм деген учурлар да болгон. Мен анда катышпайм деп отставкада судьялар да. Мындай кеңешип, действующий судьялардан кеңеш сурап, кандай могу жагы деп. Демек бул көрсөтүү эфирге чыккандан кийин кандайдыр бир деңгээлде ошол сот органдарына дагы таасир берет болуш керек деген ой бар да. Авторитеттерине дагы бул жакшы болот эле. Мына моундай бул показательный процесстер болуп атпайбы, идеал. А кээ бир мына Марста жана айтып кетти бир проблеманы. Азыр жаңы келген судьялар эми окуу борборунда окуп атышат, но бирок үйрөнүш керек да. Ошолорго бул жакшы.
кошумчалай кетсем болобу? Биздин бүгүнкү күндө соттук системадагы чыныгы иштеп жаткан азыр судьялар чындыгында алар деле угуп билип кабар алып атышат. Жактоочулар арасында да абдан мындай кызуу талкуу жүрүп жаткан учур. Себеп дегенде биз чыныгы жактоочуларды жүргүзүп алдык да. Аларды кадимкидей тандадык биз. Кыргыз тилин билеби, ошол жарыш сөзгө чыкканда тилди тунук сүйлөп, орусча аралаштырбай кыргыз тилинде ошо жарыш сөзгө чыксын депчи. Анан жактоочулар арасында бул аябай кызыгууну жаратып атат. Себеп дегенде алар өздөрү кызыктар, жактоочуларчы. Чыкса эртең күнү сөз болот. Кандай жактоочу экен. Анан судьялар дагы бизге көмөктөшкөн судьялар болду. Булар деген Чүй областтык соту, Чүй райондор аралык соту, Бишкек шаардык райондор аралык соту, алар өздөрүнүн имараттарын бөлүп беришти. Бир съемка кылыш үчүн кабинеттерди беришти. Демек, биз судьяны биринчи алар доогер менен жоопкер келгенде судьянын кабинетинде арызды, доо арызды тапшырып аткан учурун кадимки чыныгы кабинеттерде жүргүздүк да. Анан алар да кызыктар, кызыгып атышат. Ушуну берсеңер биз көрөлүк депчи. Анан мен ойлойм, бул берүү Кудай буйрса чыккандан кийин быйыл ушу жайда чыкканда, анан күзүндө дагы буйрса азыр орусчага которуп атабыз мунучу. Анан орус тилинде да чыкса, мен ойлойм, карапайым калк арасында бул жакшы эле бир орунду ээлесе керек депчи. Андан сырткары кийин муну жогорку окуу жайларда юристтерди окутканда деле пайдаланса абдан чоң жемиш болот да. Эми Карабек агай, уктуруубуз жыйынтыкталып жатат. Өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм Кыргызстанда канча жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келатат? Бул долбоорго чейин дагы кандай бир долбоорлордун үстүндө иштедиңиздер? Мындай өзүңүздүн кыска маалыматыңызды берип өтсөңүз. Эми бул аталган уюм 2005 жылдан бери ушу Кыргыз Республикасында иштеп келатат. Андан мурун эгерде менден сурасаңыз, мен мындай долбоордо биринчи жолу, ушундай программада биринчи жолу иштеп атам. Мен мурун госслужбада иштечимин. Бул IDLO деген өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм. Бул 30 мамлекет кирет да бул эмеге. Мүчө катары. Мүчө катары. Ошол биздин программа, биздин эң негизги өнүктөштөрү бул жогорку сот, судьялардын кеңеши, судьялар окуу борбору, сот департаменти, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмү. Мындан сырткары биз жана жогорку соттун комитеттерилери менен тыгыз иштейбиз. Анткени жанагы сот реформага багытталган мыйзамдардын долбоорлору ошол комитеттен өтөт. Өзгөчө сот маселеси боюнча комитет Галина Анатольевна Скрипкинанын ошол эмелер менен иштешесиздер. Рахмат сиздерге. Атайын убакытта алып келип, мына биздин канчалаган суроолорго жооп бердиңиздер. Андан тышкары бизге байланышка чыгып, өзүнүн суроосун, сунуш пикирин айткан угармандарыбызга дагы ыраазычылык билдирмекчибиз. Урматтуу радио угармандар, белгилей кетсек, бүгүн биз жакында КТРКнын эфиринен орун алуучу ачык айкын укуктук теле көрсөтүүсү туурасында сөз кылдык. Студияда өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмдун консультанты Карабек Дүйшиев жана ошол эле ачык айкын укуктук теле көрсөтүүсүнүн медиа менеджери Марс Түрегенов болду. Уктурууну алып барган Азира Молдокулова. Жыйынтыгында сиздерге тунук эфир каалмакчыбыз. Сизге каалайбыз. Рахмат. Дагы тунук болсун. Шуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бул Биринчи радио, биз менен бирге калыңыздар. Биринчи радио. Кыргызстандын ыкчам, тез жана так маалыматтарын тарата турган башкы радио. Саясий жана экономикалык окуялар, маданият жана спорт жаңылыктары 18 саат Биринчи радионун топунда. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Эсикөлдө FM 102.4. Электрондук дарек Биринчи радио КТРК чекит KG.